никакой ценности, потому что его будет легко идентифицировать. Такие достаточно редкие купюры с надписью «Гавайи». Алло, Алло, да-да-да. а вы где? Я подъехал, стою тут уже минут 3, наверное. Вот, ну, что вы видите? Я не знаю, справа. Девушка, на Дмитриевский проезд вы вызывали? Да. Я тут подъехал, постоял там пару минут, позвонил вам, вы не взяли трубку. Потом развернулся, сюда подъехал, тут стою. На ходу. На ходу не На обманываю. ходу обманываете, зачем? Ну, я же там подъехал. Вы мне не звонили, зачем мне это говорить? Ничего, видео тут показать по видеорегистратору. Пошлите, лучше поедем. Не, девушка, я же там стоял же, Хотите подъехал со мной же. поспорить? Давайте поедем и все молча. Я с вами перестала разговаривать. Чего вы? В чем вопрос? Не, вы просто на ровном Вы хотите месте... отношения со мной выяснять? Я не хочу. Не, на ровном месте делаете из меня обманщика. Вы хотите, чтобы я ушла? Но я не хочу разговаривать с вами. Давайте мы поедем. Или вы не готовы? Я не готов поехать. Окей. Меняйте заказ сами. Хорошо. Достор, аренда боюнча менден сурагандар көп. Эгерде кимге арендага арзан, жакшы парк издеп жатса, Easy Drive таксопаркын сунуштамакчымын. Бул жерде эконом 1600 рубльдан өйдө, комфорт 2200-дөн өйдө башталат. И комфорт плюс 2500-ден 3300-гө чейин. Машина аябай көп экен, выбор аябай көп. Эртең менен саат 10дон баштап келе бересиңер. Желательно обедке чейин эртерээк келгенге аракет кылгыла. Түштөн кийин жакшы машиналар калбай калат. Келип, тандап, калаган машинаңарды алып кетсеңер болот. Без залог, без депозит. Паркинг проценти 4%. Путевой листи келип алып кетесиңер. Так, 27 минут дегенде алып келдим го. Шереметьеводан 5-я магистральныйга 1315 рубльга алып келдим комфорт менен. Без коэффициент. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, достор, ассаламу алейкум, кутмандуу кушбак күнүңөр менен. Кудай буюрса, Москвада жумуш кандай болуп атат такси сферасында, комфорт плюс тарифтеринде. Ошол жөнүндө видео болот. Бул видео бүгүн 15 март, суббота. Так, саат 12ден 41 мүнөт өттү. Ыйык Рамазан айы, баардыгыңардын кармаган орозоңор кабыл болсун. Дуа, намаздар кабыл болуп, бекем ыйман берип Аллах таалам Кудай буюрса жакшы сооп иштерди кыла берели. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай буюрса ишке чыктык. 5-6 саат иштейм, как обычно эле. 5-6 саат иштеп, тартып берем. Смена кандай болду, кандай кызыктуу окуялар болду, ошол тууралуу. GPS вообще иштебей атат. Аэропортко Шереметьевого барып, 1 саат туруп, эч заказ бербей, GPS иштебей. Бөлөк телефон менен кирип, интернетти өчүрүп күйгүзүп, анан кийин эптеп комфорт менен без коэффициент заказ алып, эптеп центрге келдим. Болбосо мен барып атканда неме коэффициент укмуш кайнап аткан. Москвада ушундай болуп калды бир 3-4 күндөн бери. Баягы Домодедового мындай кичине чабуулдар болгонуна байланыштуу аябай күчөтүп койду окшойт заглушкаларды, GPS заглушкаларды өтө начар иштеп атат GPS.
кетип барат эле жок болуп кетип атат кыскасы. Силерде GPS кандай иштеп атат, анан кандай телефонду пайдаланыш керек? Таксометрге кайсы телефон катпайт, ошону жазып кеткиле комментарийге, ким эгерде билген болсоңор. Так, анда эмесе жумушту улантабыз. Так, мынакей Arizo 8 менен иштейм. Рейтинг 4.95, серебро. Действительно, жумуш начар болуп кетти. Приоритет плюс 54. Так, нелерге приоритет берип, аттестацияга плюс 10 балл берди 20 күнгө. Парковый самозанятыйга плюс 10, год выпускка 14, детское креслога плюс 10. Детские кресла бар болгон үчүн сереброго плюс 2, рейтинг 4.95ке 8 балл и акыркысы экспертке 6 балл экен. Все. И на этом, принятые заказы, получается, принятый заказ стар минус 6, общий 54 приоритет менен комфорт плюс. Та вообще такыр заказ жок мынакей. Болбосо укмуш коэффициент кайнап турган жерде турам, центрде. Карабайсың, мен заказ алып кеткенден кийин шарик укмуш күйүп кетти да. Закон подлости. Кыскасы достор, учурдан пайдаланып айта кетчү сөздөр бар. Биздин Кыргызстандагы биздин инилерибиз, туугандарыбыз ооруп аткан, жардамга муктаж болуп аткан, ошондой бир туугандарыбызга жардам берип, садака кылып кетели. Эми колдон келишинче бир 500 сом, 1000 сом, 200 рубль ушундай колдон келишинче. Эми укмуш бир күндүк заработыңарды, бир айлык, бир жумалыкты бергиле деп айтпайм, бирок колдон келишинче жардам берип кетели. Эми эскерте кетейин. Так. Мынакей. Заказ жок, айла жок. Күйгүзөбүз, неменич. Комфортту күйгүзөбүз айла жоктон. Жыргаганман жылкыч болуп турмунбу деген сөз бар го, ошондой сыяктуу эффективный да күйүккен, эффективныйды өчүрүп, буюрса иштеп көрөлү, аракет кылып. Көптөн бери иштей элекмин, заработакты карабайсыңарбы мына. Аябай түшүп кетти заработак. 10 мартта 5800, 9 март иштеген жокмун, 8 мартта эле иштеген жокмун, бул 7 марттагы заработак. Аябай ооруп калдым, 3 күн ооруп жаттым. Оору деген жаман экен, мынакей. Оорубаган күндөрдө эле кыйратпайм ишти. Ушундай заработак. Аттестацияны өттүңөрбү? Разрешение перевозчикти өттүңөрбү? Ошол тууралуу дагы видео тартайынбы, комментарийге жаза кеткиле. Эгерде тарткан болсом, ушул комментарийге прикреплен болот ссылкасычы. Ошол ссылка аркылуу өтүп, ошол видеолорду көрсөңөр болот. Так, бул жакта видео тартып, видео монтаж кылып отурганча эле ордуман берип калды. 5-я магистральнаядан дом 16, 2 подъездтенчи наместный базабыз. 1.11 коэффициент менен берди. Ходынский бульвар дейт го. По району эле барат экен. Жакшы. Так, канча чыгат болду экен көрөлүчү. История заказовка киребиз, ожиданияга киребиз. 402 рубль болот экен 12 мүнөттө. Да, ушундай заказдарды ташып атабыз, эми айла жок. Иштей берели. Кыбыраган кырашат дейт го. Так, жигиттер, бонусту кылдык. Бонус кылбагандарга чай алып беребиз деп болбой чакырыш. Жөнөкөй эле бесплатный эле чай ичебиз. Таксистерге чай бесплатный го 5 бармакта десек болбой. Мохито чайбы же, эмне байский чайбы? Ошондой чай заказ берип, өз колу менен куюп берип. Рахмат таксыр. Орозо күндө бул мындай унутулбайт да мындай. Рахмат досум. Так, достор, саат канча болду? Түнкү саат 3-төн 16 мүнөт өттү. 3-чү заказымды таштадым. Комфорт плюс менен алган, 5 коэффициент 26 мүнөттө алып келдим. Спасибо за поездку.
Заказ будет оплачен картой. Коэффициент вообще слабый болуп атат. Комфорт плюстачы, эконом үчөө бирдей болуп калыптыр. Баазычы мен байкап көрдүм да, салыштырып. Могу экранда турат го, скриншоту ушундай эле. Үчөө бирдей эле болуп калыптыр, бир разницасы 10 рубль, 20 рубль элечи. Коэффициент деле мындай пятница, субботадагыдай прям күйө элек, слабый эле күйүп атат. Заказдарды да күттүрүп берип атат. Негедир? Эми пока иштеп туралы, жоктон жогору депчи. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитровский, да? Да-да-да, Дмитровский проезд 1. Так, все, поехали. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 14 минут. Короче, 12 мүнөттө алып келдим. К плюс мен алгам 902 рубльга. Байкуш кыз. Эмне болуп Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Ыйлап тургандан кийин чыгып кетти го. Бир жигит тоже болду. Бир жигити менен урушуп, бир жигитине келген окшойт походу. Так, заказ берип атат го. Комфорт плюс менен 106 дейт го. Так, бул 7 мүнөттө бул заказды таштадым. 493 рубльга. Спасибо за поездку. Заказ. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания. Саат канча болду? Саат 4:58 болду. Жигиттин гүлдөрү 31 мүнөттө акыркы заказымды таштадым. Аэропорт Шереметьевого 1592 Спасибо за поездку. рубль. Заказ будет оплачен на Так, бул жактан чыгып кетейин азыр. Для улучшения качества обслуживания. Время бүтүп кала элек деп 10 мүнөт эле эмес бул жер. Так, короче, жигиттер, смена бүттү, саат 6 болду. 12ден кийин баштагам ишти. 1 саат, почти 1,5 сааттай ооз жабып, антиминт чай пай ичкенче ошондой убакыт болуп кетти. Получается, 12ден саат 6га чейин 5400 рубль иштептирмин. 8 заказ кылыптырмын. Акыркы заказым ошо Шереметьевого болгон заказ 1592 рубль чыкты. Ошо иш болуп атат, выходной күндөрү жакшы эле болуп атат. Анан мындай күндөрү дагы чыгып бир күнү күндүз чыгып да иштеп видео тартып көргөзөм. Күндүз жумуш кандай болуп атат. Кыскасы иштесе болот. Жок, мурдакыдай эмес. Мурда мисалы 12ден кийин саат 6-7лерге чейин 10 000 иштеп койсо болот болчу да, азыр жумуш слабый, действительно слабый болуп атат. Убактылуу көрүнүш болуш керек бул. Надеюсь, кичине оңолуп, ситуация жакшы жакка өзгөрүп кетет болуш керек. Бардыңарга ишиңерге ийгилик. Силерде жумуш кандай болду, смена кандай болду, канча иштедиңер жаза кеткиле, кайсы тариф, канча заказ кылдыңар, ошол боюнча. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. MP видеолордон көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Бардыңарга ишиңерге ийгилик. Белес таксопаркы болгон пайыз төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. Кис арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдомо кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз. Сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп